Кыргызстанда 20-майга карата коронавирус жуккан жаңы 27 учур катталды. Жаңы учурлардын көпчүлүгү Нарын облусунда, 19 жаран болсо анын 9-у медицина кызматкери. Ушул тапта абал курчуп кеткен Нарын шаарындагы көпчүлүк мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери толук анализ тапшырып бүтүп калды. Маалыматка ылайык, оору жугузуп алгандардын көпчүлүгү медицина жана милиция кызматкерлери. Жугузуп алгандардын арасында ошо вице-мэр да бар, андан медицина кызматкерлеринде бүгүн мынакей ошо Нарындан 9-у табылып атат. Анткени аябай жанакындай издөө процесси, иликтөө процессин деген биз ошол жерде кеңейтип, жалпы баарын карап чыкканга деген аракет кылып атабыз. Буга чейин 4 кызматкери коронавирус жуктурганы айтылган номер 27 колонияда дагы 3 кызматкерден коронавирус аныкталды. Буга чейин жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Саламаттык сактоо министрлиги тараткан маалымат чындыкка туура келбейт деп кызматкерлери оору жуктурган деген маалыматты 2 ирет төгүндөгөн болчу. Контакттардын баарын текшергенден чыккан, бүгүнкү күнү дагы 3 табылды. Бул баардыгын тең ошо лабораториялык тастыктоо менен өткөзүп, ошо калып калбасын деп текшерилип аткан себептен мынакей бүгүнкү күнү дагы 3 кызматкери табылып, бул атайын дарылоого алынып, көзөмөлгө алынган. Күндөн күнгө өлкө боюнча илдетти жугузуп алгандар менен байланышта болгондордун саны өзүп 6000ден ашты. Жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 1270 адамга жетти. Ал эми акыркы сутка аралыгында 12 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Бишкек шаарынан 8, Нарын областынан 4. Республика боюнча бүгүнкү күндө дарылоо мекемелеринен айыгып чыгып кеткендердин саны ошентип 910 болду. Вирус жуктуруу коркунучу дагы деле кооптуу болуп жаткандыгына байланыштуу 21-майдан тарта ишке чыга турган коомдук транспорттор атайын кабыл алынган санитардык карантиндик эрежелерди бузса иши токтотулат. Нурболот Үсүнбаев белгилегендей, автобус, троллейбус жана маршруткалардын иштөөсү үчүн убактылуу санитардык эпидемиологиялык эрежелер иштелип чыкты. Сидячий местам. Коомдук транспортто жүргүнчүлөрдүн саны орундуктун саны менен чектелет. Салондун ичи ар бир каттамда тазаланып, дезинфекцияланып турушу шарт. Өз кезегинде ар бир жүргүнчүдөн социалдык аралыкты сактоону жана милдеттүү түрдө бет кап тагынууну өтүнөм. Вирус жуктуруп алуу коркунучу күч. Саламаттык сактоо министрлиги бардык жарандарды жана иштеп жаткан объектилердин кызматкерлерин санитардык карантиндик эрежелерди так аткарып, максатсыз көчөгө чыгууну жана эл топтошкон жерлерге барбай турууну суранууда. Ошондой эле бет кап тагынып, үйдү жана кеңселерди желдетип туруу керектигин эскертүүдө. Айжан Омолдошова, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.